Tomo tayanamın, Akkalpaktu Kırgız halkım, babam surpaktarım, Kırgızım, yıldızım. Halat olur si, dastar kongon, ımız dolu kesesi, dastar kongon. Halat olur dayanamın, Akkalpaktu Kırgız halkım, babam bana surpaktarım, Kırgızım, el yurtum dep jar salamım. Çek alışsa öldün akbusu, jaraşıp keydin elesi. Dayanamın, Akkalpaktu Kırgız halkın, babam anım, Kırgızım dep maqtanamın, el yurtum dep jar salamın. Benim жүрөгүмдө ою менен тулган, ата салтын ыйыктооту жаным менен тулган. Кыргыз халкым, бабам ана сурпактарамын, эл журтум деп жарса. Куштардын алпы бүркүтүп, аскадан бийик шаң кеткен, салам айтуу каадасы ата бабам салт экен. Жылуу жумшак ийилип, арба деп айтуу парз экен. Ардагым элим аманбы, ушунда турган жалпы 45+50+ жалпы оюнчулар. Эгемендүүлүк майрам баарыбызга куттуу болсун. Майрамыңыздар менен шаңдоо чоолар. Бүгүн Баткен областы Баткен аксакалдар тарабынан Дилшат Рахмат. Аксакалдар тарабынан ушундай жакшынакай иш-чара уюштурулатканына баарыңызга ыраазычылык билдирип, Баткен аксакалдар кеңеши өзүбүздүн агайыбыз урматтуу Баткен областык аксакалдар жетекчиси Кадыров Маматасак агабызды чакыралы, бүгүнкү кечебизди салтанаттуу түрдө ачып берсе. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргызстандыктар, биздин оюнга куш келипсиздер. Майрамыңыздар көңүлдүү өтсүн. Ачык деп жарыялайбыз. Рахмат. Аны бесе ең алғач ушул бүгүнкү жакшынакай кечебизди
Жалпы бизди куттуктап келген конокторго микрофонду сынайын деп турам. Албетте өзүбүздүн аксакал менен чогуу биргеликте Москва шаарындагы кыргыз элчилигинен келген өкүлү биринчи катчы Илгиз Алмазбековго, жана ошондой эле элчиликтин консулдук бөлүмүнөн Абдымажит уулу Шумкарбек, Баткен областык аксакалдар жетекчиси Кадыров Маматисак агабызды, жана ошондой эле аксакалдар кеңешинин спорт жетекчиси Жумалиев Алмаз Болотбековичти, Миграция министрлигинин өкүлү Туратбек Ишенбекович, Кубаныч Осмонов, миграция өкүлүнүн Жаркынай Дуйшеевна, жана ошондой эле спорт комитет Кидиков Каныбек агабызды чакыралы. Келиңиздер, куттуктоо үчүн жакшынакай каалоо тилектерди айтып, бүгүнкү кече сөзүңүздөр баштап бериңиздер. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бардыгыңыздарды ден соолукта, амандыкта, жарык маанайда көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Чындыгында эле бүгүн биз ушул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнүн урматына арналган иш-чарага катышып турабыз. Биринчиден ушул иш-чаранын уюштуруучулары Баткен коомуна терең ыраазычылык билдиргим келет. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, спорттук иш-чаралар бул адамдардын ден соолугун тарбиялайт, жана ошондой эле спортко болгон кызыгуусун арттырат, жана ошондой эле биздин жаштарды, айрыкча жаштарды ушул ар кандай жаман иштерден, ар кандай кылмыштардан жана башка туура эмес, адепсиз жанагы жоруктардан алысыраак кылат да. Ошондуктан мындай иш-чаралардын мааниси абдан чоң. Бүгүн эми бул жерде аксакалдар өздөрүңүздөр баш болуп, ушул жаштарга үлгү болуп атасыздар. Ушу сиздерге, иштериңиздерге ийгилик. Assalamu alaikum, саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, байкелерибиз, аксакалдар. Сиздерди элчилигибиздин атынан, өзүмдүн атымдан эртеңки эгемендүүлүк, ата мекенибиздин эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Мамлекетибиз азыркы учурда өнүгүү жолунда баратат. Мамлекетибиздин өнүгүшүнө, элибиздин ынтымагына сиздин кошкон салымыңыздарга чоң рахмат. Кудайым кааласа, баарыбыз мекенибизге кайтып, да салымыбызды кошобуз деп ишенебиз. Ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Саламатсыздарбы, ушул жыйындын катышуучулары, келе жаткан эртеңки эгемендүүлүк майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайм сиздерди. Мына уюштуруучуларга чоң терең ыраазычылык. Кыргыз Республикасынын элчилигинин консулдук бөлүмүнөн Бакыт Эрикевичтин тапшырмасы менен мен келип отурам, чтобы мына биздин жарандарга кичине болсо дагы өзүбүздүн каалоо тилектерибизди айтып, мына Москва жергесинде, Москва шаарында, Московский областта кантип жүргөн боюнча кичине билдирме берип кетели дедик. Мына Россия Федерациясында жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары 30 апрелге чейин реестр контролируемых лиц деген бар, баарыңыздар билесиздер. Ошого түшүп калган жарандарыбыз 30 апрелге чейин чыкмак эле. Биздин президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич келип суранганынан эртең 10 сентябрга жылдырып беришкен. Бирок 10 сентябрга чейин азыркы бүгүнкү күндө өтө биздин жарандарыбыз, өзлөрүнү легалдаштырган жарандарыбыз өтө аз болуп атат. Ошого аз убакыт калды, 10 күн убактыбыз калды. Баарыбыз мына жерде угуп аткандар, укпагандарга барып айтып, жеткирип 10 сентябрга чейин өзүнү легалдаштырып алсын. Биздин элчиликтин консулдук бөлүмүнүн кызматкерлери жерлерде юристтерибиз чыгып, жерлерде ОВМ, орган по вопросу миграции деген эмелерде барып жардам беришип атат биздин жарандарга. Азыр аябай көп биздин жарандарыбыз, кайрылып аткан жарандар өтө көп болгонуна байланыштуу алар Россия Федерациясынын кызматкерлери өзлөрү дагы жетишпей жатат. Бирок биздин элчиликтин кызматкерлери барып, ошолорго көмөктөшүп, биздин жарандарга жардам берип атабыз. Анан эгерде 10 сентябрга чейин чыкпай калса, кара тизмеге кирүү коркунучу бар. Ошондуктан мына жерге кайсыл жерде жыйын болсо, ошол жерлерге элчиликтин консулдук бөлүмүнүн кызматкерлери барып айтып атабыз, чтобы эскертүү берип атабыз, аракетиңиздерди кылыңыздар. Эгерде түшүнбөгөн суроолор, жооптор, дагы бир башка бир маселелер боюнча көйгөйлөр жаралган болсо, элчиликтин консулдук бөлүмү дайыма сиздердин кызматыңыздарда барып, ошол жактан консультация алып, жардам алсаңыздар болот. Сиздерге чоң рахмат. Дагы бир жолу мына
ушундай кечени уюштурган биздин Баткен облусунун жетекчилиги ушул уюштургандарга чоң рахмат. Спортсмендерге ийгилик, ынтымактуу оюн болсун. Рахмат сиздерге. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Абдимажит уулу Шумхарбек агабызга ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Азаматсыз консулдук бөлүмүндө келип отурат. Улатабыз. Кубанычбек Усманбеков кол чабуулар менен. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Кудай буйруса мына эгемендүүлүк күнүнүн алдында турабыз. Ушул бүгүнкү кичинекей чакан турнир Баткен жааматынын, Баткен аксакалдарынын уюштуруусу менен жакшы деңгээлде өтсүн. Учурдан пайдаланып, эртең силерди бардыгыңыздарды Рыбалова айылында өтө турчу чоң кыргыз коомчулугунун эгемендүүлүк күнүнүн 34-чү жайын чогуу тосууга чакырабыз. Ал жерде көк бөрү өткөрөбүз, ордо өткөрөбүз, лейлек күрөш болот, жана башка оюн зооктору болот, дасторкон болот. Казан эт ашат деп сөз бербейбиз, бирок эң жакшы жогорку деңгээлде маарек өтөт. Келип кетиңиздер, иш-чарага баарыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир жерден кол чыгарып, жакшынакай эгемендүүлүк күнүн өткөрүп алалы. Бүгүнкү турнир жакшы деңгээлде өтсүн. Рахмат. Баракелде, чоң рахмат. Сөзсүз түрдө эртең дагы эл үчүн кызматтабыз, ошол жактан жолугабыз. Спорт комитет Кидиков Каныбек мырзага. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз журтчулугу, Москвадагы эмгектилер, аксакалдар, баарыңыздарга ушу майрамыңыздар менен сиздерге ушу Баткен коому, аксакалдар, баарыңыздарга ийгилик, ынтымактуулук болсун. Элибиз, жерибиз өнүгө берсин, кыргыз мамлекети өнүксүн. Ошонун ичинде мына эмгектенип аткан эмгек жамааты сиздерге дагы дайым ушу ак жол спортсмендер күчтүүсүн, ынтымактуулук болсун. Ушу достук менен, ийгилик менен ушу мелдешти аяктайлы. Эртең баарыңыздарды күтөбүз. Эреңиш, кыз куумай, кыргыз оюндары, ордо, бардык кыргыз оюндары болот. Келиңиздер, чогуу чаран ошол жерде 31-inde эгемендүүлүктүн 34-чү жайын тосуп, жакшылыкта батаны берип келели. Рахмат. Кана улатабыз, келиңиздер. Урматтуу аксакалдар кеңешинин спорт комитетинин жетекчиси Жумалиев Алмаз Болотбековичке микрофон сунабыз. Кечине микрофон катуура. Ассаламу алейкум, урматтуу спорт сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Баарыңыздардын келе жаткан 31 август эгемендүүлүк күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм баарыңыздарды. Буйруза мынакей 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата утурлай Баткен областы бүгүн аябагында жакшынакай чоң концерт менен биргеликте жакшынакай ушундай оюн уюштуруп берип атканына терең ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин бул жерден айтып коюш керек, бул оюн кандай оюн болсо дагы ар дайым тартип болгон абдан жакшы болот. Ошондуктан урматтуу спорт сүйүүчүлөр, баарыңыздардан суранычым, баарыбызга болгон бирибизге бирибиз сый урматты көрсөтүп, дайыма тартипте, бекем кармап, устав жазылган жобо. Ошол жобонун негизинде жакшынакай оюн өткүзүүгө Кудай буйруса, Кудайымыз бизге насип кылсын. Андан кийин азыр мен бул жерге сөздү кыскартайын. Урматтуу спорт сүйүүчүлөр, мен бул жерге бүгүнкү оюнду алып бара турган судьялар менен тааныштырып коеюн. Бул жакка чакырып коеюн. Нарын областынан Эрис мырза келип койгочу, судья. Жана ошондой эле Ысык Көл областынан Максат мырза. Баткен областынан Абдумалик Калыс келип коюңуз. Талас областынан Нурзат, Талас областынан Турсун мырзалар келип койдуңуздар. Мынакей, Кудай буйруса, бүгүнкү биздин оюнубуздун моторлору деп койсок болот. Ушул Калыс, ушул бүгүнкү боло турган биздин судьяларыбыз, калыстарыбызга Кудайым ар дайым жакшылык берсин, баарыңыздарга жакшылык болсун, ушундай тойлор көп боло берсин. Анан урматтуу судьялар, туура биде тууган жок деп коет, дайыма Калыс жакшы таза оюн алып барат деп баарыңыздарга ишенебиз. Рахмат баарыңыздарга да. Бүгүнкү оюн күчтүүбүз, улуубуз эмес, сулуубуз эмес, күчтүүбүз утsun. Кудай буйруса. Işinizlere ilgilik. Akjol barыңыздар. Чоң рахмат. Барыңыздар сүйлөдүңүзбү? Келген конокторго ыраазычылык билдирели дагы. Анда эмесе аксакал келиңиз. Тургандар эми рахмат, сиздер мындай туруп турсаңыздар. Азыр мен өзүм подаркам бар эле, ошолорду тапшырып коеюн. Мына көрүп жүрөсүздөр, ошо аксакалдар ынтымагы футболу мына 4-жыл жол өтүп атат. 4-жыл жолтан мына 45-50 плюстагы адамдар келип атат.
ушул кыргыздын ынтымакчылыгы үчүн кыргыз биримдик болсун, кайсы жерде болбосун бирге жүрөйлү деп уюштуруп атат ушуну. Ошол кишилерге мен өзүм ыраазычылыгымды айтып койсом, мына Баткен аксакалдардын атынан мен биринчи мына ал жерге чакырып койсом, кимди? Жолдош аканы. Себеби Жолдош ака бул мына 72 жашта спорт келсе андайды. Кана Жолдош ака, көрсөтүң, токтоңуз, ач немелерди. Ачып көрсөт. Биз атайлап мындай мынабы золотой бутса дейби, ушуну тапшырабыз мына аксакалга. Ушунда спортсмен болуп тургула ачкыла. Өзүнүн атыны жазымында кружкаларды бергенбиз. Мынеке, кружка. Анан ачсаң мына ач. Мынау кубок. Бул футболго тиешеси жок. Бирок айтканга туура келип атат. Мына мен Кыргызстанда Таквондо ГТФ дегенде учредитель баштап 16-жылы 3 адам алып барганмын чемпионат мирге. Мына быйыл Абу-Дабиде болду чемпионат мир. 125 адам барды ошол жерде. Ошол кишилер, ошол мен балдарым жөнөп атканда 125. Аксакалдардын тайпасына жаздым эле, ушул чемпионат мирге кетип атат, ушу мен балдарым ошого дуа берип коюңуздар деп. Ошол кишилер дуа берген, мына аксакалдар тайпасындагы аксакалдар бардыгы дуа берген. Ошол дуаларын угуп, мына Кыргызстан 40 өлкөнүн ичинде экинчи орунду алып келди биздин балдар, ошо кыргызстандыктар. Сайтта бар, жокто бар. Ошолонан балам ушул аксакалдарга приз, менден приз болсун деп мына ушуну берип бериптир. Ушуну да ошо Жолдош акага берип койсом, мынайга. Ыраазычылык кат кана. Экинчиси кана. Болду, сиз мындай туруп тура бериң, анан кийин. Экинчи, мына канчалык оюн болуп атат, дайыма биринчи орунду алып келген бир досум бар, мен ошого приз тапшырып коеюн, Ишенбек чыксаң. Бул мына билесиңер нарын. Дайыма келет, биринчи орунду алабы? Сен. Эч качан биринчи орунду албайт, бирок дайыма келет, туурабы? Дайыма командасы менен келет. 30-40 адам болсо да, мына бизде Баткенде ошто өтө көп адам. Бирок бул дайыма ушундай патриот жигит, ушуга дагы арнап подаркабыз бар. Бергиле. Ишенбекке жазганда, ыраазычылык кат жазганда, Баткен тилинде жазгын түшүнбөй жүрө берсин дедим эле, билбейм кандай жазышкандары. Жаштарга үлгү болуп, ынтымак, достук, биримдикти жогору коюп, футболдук турнир уюштуруп, командаларды негиздеп, оюнда жеңилген Ушуну даярдап турбайсыңар да. Текст окшош эле, бирок ошол эле. Футболдук турнир уюштуруп, командаларды негиздеп, оюнда жеңилбегенге карабай, активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат Нарын командасынын аксакалы Ишенбек Мусаев. Мынеке, мынабы аты жазылган кружка. Мынабы медаль ошол Абу-Дабиден келген Таквондо ГТФ. Ал дагы белек катары гана берилет мына сизге. Кийин сүйлөйм. Сөз келет азыр, мынеке. Андан кийин Райымкул келсеңиз, мына Жалал абадтын төрагасы окугула да. Райымкул. Мына билесиңер буларды, бу кишини мен мактабай эле коеюн. Бу кишиге дагы ушул атайлап Абу-Дабиде мына Таквондо ГТФтин балам берип атты, ушу Айшатама берип койгула деп. Мынеке, бул дагы. Анан булар сөз сүйлөйт азыр эми, мен куттуктап бүтөйүн. Сен чыгарбай сүйлөбөйсүң, тез. Муксумов деген барбы? Кана. Таластан. Мына аксакалдардын төрагасынын атынан, мына Таластын төрагасына алып койсоңуз, мына ичинде аты жазылган, медалы бар. Айтта немесин. Болуш барбы? Кыргыз биримдигинин төрагасы мынеке Акболуш. Мына силерге да рахмат. Мына ага да медаль, ошо сувенирный медаль, аты жазылган мына кружка, баардыгын атайлап даярдык. Мынеке рахмат. Дайым бир болойлу. Анан сүйлөшүңөр да. Тез тапшыргыла келгиле. Нурлан. Мына Нурлан дагы биринчи орунду десем болот.
Эми биринчи орун болбосун, экинчи орун болсун бул. Бул дагы жеңилет, бирок калбай келет. Туура мына чүй. Разыбыз силерге. Мынеке аты жазылган кружка, ага деле мындай медаль. Ошол бул сүйүнүт катары кылы. Таеквондо ГТФ Кыргызстандыкы. Нурхамидин барбы? Жалабатын. Ким алып коет Жалабаттыкын? Нурхамидин. Нурхамидин кана немеси таяр? Кийинкисин таярла. Нурхамидин. Мынаны кармап тургун. Ош, Уайдыл Аксакал барбы? Уайдыл Аксакал Ош. Оштун ким чыгат Ошто? Кен Нурхамидин, мындай. Мына подаркасы канеке. Мына Уайдылла бул мынеке болду. Бул кишинин өзүндөгү подаркасы. Ким кийинкиси? Едил Мукашев, Ысык көлдүн Аксакалдар кеңешинин төрагасы барбы? Едил Мукашев, Ысык көл. Барбы? Бирөөң алып койсоңор? Ысык көлдүкү. Рахмат, берип кой бардыгы менен. Мына ал Аксакалга да мына ошондой эле аты жазылган медали менен бардыгы. Алмазбек Жумали, Алмазбек кел сен дагы. Мына биздин спорт жетекчибиз. Буга дагы ошондой эле подарка мына тагып койсоңор мындай. Кийинкиси. Саламат Жусупович, Таластын Аксакалы. Келсеңиз сиз дагы. Таластын Аксакалы. Келиң сиз дагы. Мына сизге дагы кружка, медаль. Медалы канеке медаль коет. Талантбек Бекешевич экен бул. Бул биздики, бул Баткен бул. Мындай коюп тургула. Дагы не бар? Бул Ысык көлдүн Аксакалы. Ыраазычылык сиздерге баардыгыңыздарга. Болдубу? Болду. Мына ушул анан дагы бир кубок бар анда. Ушул мен ушул Аксакалдарга ыраазы ушулар бар. Эми мына тизеден ашкылган баардыгыңарга капитандар барса беришеттер. Уже 4-төн 7-ге чейин 4-тө ачылат экен. Тартып ушундай экен. Кадам эсе урматтуу келген коноктор, өзүңүздөр жол баштап бериңиздер. Жаркын Айдуу шайынан баштаган келиңиздер. Консулдан келген, элчиликтен келген жалпы күнөсү менин таласым. Арбагы колдоп манасын, алгалап алга барасың. Гүл жыттуу жерим таласым. Талас командасына дүркүрөгөн кол чабуулар. Жаштардын шаары Жалалабад, күн өткөн сайын жашарат. Жалалабад менин күнүм, Жалалабад сенин гүлүң. Келсең курбум гүлөсүң, Жалалабад шаарын бүгүн деп. Жалалабадтан келген командабызды тосуп алыңыздар. Жалалабад Аксакалдар командасы. Жалалабад облусу. Нарын командасы келатат гол чабуулар менен. Нарын! Колдоп турабыз. Кыргызстанда Чүй деген мекеним бар. Чүй командасы. Ысык көл курама командасы. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Баракелде. Ош командасына кол чабуулар. Ош. Кылымдардан келген, кыйла жону жеңген, кыргыз элдин урпактарыбыз. Ош облусу экинчи курама командасы. Борсоктон ооз тийип өтүңүздөр командалар. Кылымдардан кел. Айгүл менен бүгүнкү кеченин негизги уюштуруу командасы. Баткен курама командасына кол чабуулар. Кылымдарга сени ырдап келемин, мекеним менин, кымбатым жерим. Еще сначала, Муртак, еще айтпайсыз. Буга чейинки ойын еще кандай болуп кетти?
Ақсақалдар, Талас жана Нарын командасы барыңыздарға ийгилик каалайбыз. Эң жакшынакай жакшы таза оюн көрсөтүп бересиздер деген ишеничтебиз. Судья микрофону калыстар өзүңүздөр. Жақсы ойын көрсетіңдер еме. Таза, күшті ойын көрсетіңдер. Кырс жаттағы жоқ, травмасы жоқ. Күштіңіздер отырыңдар. Урматтуу 45+ жеңүүчү команда эгемендүүлүккө карата уюштурулган Баткен дубандык футболдук турниринде ийгиликтерге жетишип, жеңип алгандыгыңыздар үчүн топ оюнунда өзгөчө чеберчилиги менен сыйланат. +45 биринчи орунду алгандыгы менен $25,000 менен Талас командасы. Манасатанын тукумдары жашасын Талас! Кутуктайбыз. Дагы эле ушундай мыкты оюнчу номинациясы менен 50+ оюнунда мыкты топтоо оюн көрсөткөн Медербек Жумабаев агабыз сыйланат. Медербек Жумабаев. Дал ушундай жакшынакай оюн көрсөткөн +50 топ оюнунда мыкты чабуучу номинациясы менен Замир Эсенкулов. Жана ошондой эле +50 топ оюнунда жакшы оюнду көрсөткөндүгү үчүн мыкты дарбазачы номинациясынын ээси Ишенбек Мусаев сыйланат. Дагы ошондой жакшынакай +50 топ оюнунда мыкты коргоочу номинациясынын ээси